Bürö жүрсө байлык издеп турмуштан, бирөө жашайт бакыт тилеп жылдыздан. Башкаларды билбейм, бирок мен үчүн байлыгым да бакытым да Кыргызстан деп Алтынбек Ысмайылов акын агам айткандай, чындыгында кыргыздын жаштары улутман, улутчулдукка талпынышып умтулса, кыргыз мамлекети нарыктан тайбай, улутубуз уңгусун бийиктетип, кылымдан кылымга жашай берет. Мен ошого бир нерсени мисалдап кетейин. Ушул жоокерчилик заманда, аңчылык, уучулук күч алып турган заманда бир карыя бүркүтү менен жаш келиндерди, боюнда бар келиндерди, жаш ымыркайларды аркар, кулжа, тоо теке, марал, эчки кийиктин эти менен баягы камсыз кылып турган экен. Бир күнү карыя бүркүтүн, алгыр бүркүтүн алып, ээн талага чыгып, адырдан ушундайынан бүркүтүн шилеп жиберет экен. Баягы бүркүт шуу этип учуп барып, тегеренип, бучуктан булк этип чыккан жаныбарды көрүп, аркасынан куубастан кайра келип тууруна конот экен. Ошондо карыя артта карап алып кетип бара жатса, жанындагы жаш жигиттер байкап калып: "Ой, аксакал, бул жолу бүркүтүңүз чыдыды го. Айнып бараткан турбайбы? Бул бүркүтүңүздү алмаштырбасаңыз болбос" десе, карыя айтып турат: "Ой, койгула балдарым. Ал бучуктан булк этип чыккан түлкүнүн калтары турбайбы? Асылга асыл кол салбайт" деген экен. Мынакей биз бүгүнкү замандын талабына ылайык ошол өзүбүздүн жаныбызда жүргөн тааныш эле адамдарга асылдарын иргеп аяр мамиле менен, сый урмат мамилебизди көргөзсөк, бул биздин ата энебизден алган жакшы бир тарбиялык маңызы түпкүрүндөгү сөздүн түпкүрүндө касиети ошол. Ал эми биз ошол асыл адамдарга басмырлоо менен, кемсинтүү менен сөз кайтара турган болсок, ар жерде асылдар тебеленип кала берет. Ошон үчүн кыргыз улуу элбиз, кыргыз ар дайым асылдарды өйдөн көстө көтөрүп жүрүшүбүз керек.